Салам Адахан. Салам достор дечилем, анан бул бет салам Адахан деп учурашкым келип атат да. Сага бир кезек келип атат да, негизи экинчи попытка боюнчачы. Адахандын үйүнөн $150,000 тапты. Эми мындай да, уру дейт, уру. Тойо жейт дейт, өлгөнчө карганат деген мына ушул Адахан. Урлар мына ушундай болот. Тойо жейт, өлө карганат деген кыргызда жакшы сөз бар. Үйдө дейт, үйдө майым жок деп, өзүңүздөр билесиңер, пандемиянын учурунда үйүмдө майым жок деп, жөө басам деп мына көп жерден айтып келет. Мен айдай турган машинам жок ташы деп. Анан карганганын себеби, мунун карганганын эми айтат да, баягы эле фантастикал чындыкка да дал келбейт. Чындыкка да дал келбейт. Анан аялым эле анан үйлөнөт эле балам, анан не дейт, үй алып берет элем. Үй алып берип балаңды үйлөнтсең дагычы анча акча кетпейт. 150,000 сомго которсоңчу, сомго которсоң миллиардтын бир 1/5 бөлүгү болот. Мындай акча мененчи бул үй менен аны үйлөнтөм деп, сен ким айтты са 150 миллионго үйлөнтөт элем деп? Ким сени, ким акча берип ушундай ким үйрөттү муну? Анан органдардын, кармаган органдар үйүнөн тинтүү жүрүп, сана десе санабай эле кой, саналуу эле го деп текеберленип ошол жерден да. Анан байкуш болуп, тиги мындай да, байкуш болуп, куртканы эки оронуп, топуну түбөлө баса кийип, чекесте чейин, көзүн жабылганга чейин кийип, бир куфайка кийген, бир айылда бир чабандар бар го, жанагы мал издеп жүргөн чабандардай болуп, байкуш болуп, компост болуп, тим эле сүйлөгөндө тилиңен тим эле төрткө чыкчу эле, ошондой эле конкретно сүйлөбөйт мен. Бул бир канча күн мурун болгонунда, бул видео азыр чыгып атат да. Ошончо күндүн аралыгында эмне кырган чыккан жоксуң? Момдай болду, момдай болду. Биринчиден үйүңдү сатсаң, куплю продажа болот. Сени куплю продажаң жок экен. Не жаның жейсиң, куплю продажаң жок. Куплю продажа болот, үйдү саткан адам не, сен көчөдөн эле эмне задаток берип алып кеттү. Ошо достор, мону Адахан деген шакалга жеткирип койгулачы. Шакалдын өзүнө прям араң эле турасың. Мен садыр болгонумдачы, мен сени атып эле чыдабакмын. Зачем сенде немени, саясатчы, наемный? Анан дагы могу жанагы кайсы райондо турат, өзгөндүн элдери муну бул жөн эле тили менен эле пиарга эле иштеп, буну ит жумшагандай эле бирөө жумшап атат мунучу. Акчаны берди дагы, ал садыр кеткен күнү дагы мындан эчтеке толуп чыкпайт бул. Координационный совет мөбөттө эле болду кала берет мун. Башка жейт, көзгө жейт өткөн эмеге окшоп. Эңкисте төөлүп кетем. Адахан, төөлүп кетем мен сенчи. Унутта, президенттин балекетин албай, ошол акчанын эмесин, куплю продажын көрсөт, документин саткан. Жанын жеп турган Адахан болду да. Адахан деген шакал. Мына бүгүн Кудайдын калпын айтып, где-то Атамбаевскийлерден эле да, башка бете чоңураак Райым да кой, Райым, Атамбаев ушулар эле, ушул тарап эле да. Бийликке эң соперник болгон. Шу тараптан эле, эки тараптын бирөөсүнөн эле 75,000 чыгарганбы же эки тарап, кыскасы $150,000 алганда мен муну баягы как саясатта аралашып жүргөн катар мындай эле чувствовать этип атам да. Анан үйүнө кирип барсам, мен баягы пандемиянын учурунда мен майым жок, үйдө эч нерсем жок деп. Эми бул видеодагы бир канча күн мурун
тартылган экен, бүгүн коомчулукка чыгып атат. Анан жанын жеп атканын карабайсызбы? Эмичи куфайканы кийип алып, куфайканы кийип алган, мен үйүмдү саткам, апасынын анан баламды үйлөнтөйүн дегем, анан үй алып берейин дегем деп. Именно ушундай убакта үй алып берейин дедиң беле. Именно ушундай убакта эле балаң үйлөнөм деп чыкты. Ушундай эмне шаштырып турбу девушкасы дагычы, мен түшүнбөйм да. Именно мына ушундай убакта азыр сураштырып келсе, балаңдын катыны жок болуп чыгып калат. Китеп куплю-продажа жок. Жок, куплю-продажаң жок. Жөн эле сен калп айтып, кагазды көрсөтсөм, сен кагазың жок, ал сен Кудайдын калпын айтпай эле кой ал. Куплю-продажа болот, куплю-продажаң жок экен да сеничи. Уят да бул Адахан, сен тилиң сүйлөгөндө беле тилиңди шалпылдат тибиңен тибиртке чыгып тибеле ушундай сүйлөшүлөң го. Эмне бир куртканы эки оронуп чабандардай болуп топуңду ылдый мурдуңа чейин түшүрүп алып тибеле көзүңөн кашың баарын жамынып алып эмне компост болуп үйгө эмне бакуш болуп атасың? Каканес туруп бер да момундай, каканесчи. Же эмне ал милициялар эмне сен бор оруп коет деп атасың, ошентип компост болуп койсоң эле бор оруп коет деп атасың. Ал эми буйрукту аткарып атат, ал буйрукту аткарып атат, ал эч качан бор орубайт ал. Садырга эле меден на колени эле тура калбасаң ошол жерден эле сразу. Ай мен кеттим, любой жериңди бер, мен кеттим деп. Башка вариантым жок. Адахан, сен Садыр кеткен күнү дагычы. Сен кеткен күнү дагы эчтеке болбойсуң. Кеткен күнү дагы эчтеке болбойсуң. Ушул эле ойдон каласың. Бул далилденген да буга чейин. Далилденген да. Не болдуң 5-октябрда? Эчтеке болгон жоксуң. Эмне болду Атамбаев кеткенде? Эчтеке болгон жоксуң. Сен тил менен элди алдап келатасың. Хайп менен, пиар менен. Анан ушундай акчаларды жасап келатасың, бирок ошол акчаларыңды жасаганыңды эл көргөн жок. Бирок Кудай көрүп турат. Кудай мына бүгүн ошентип иштеп жасаган акчаларыңды мынакей чындыкка чыгарып атат. Кудай деген бардык нерсенин хайптын дагы жазасы бар бул. Ар бир киши хайп этип атса эле ойлоп атасыңар бул эмне? Хайптын жазасы өтө катуу. Бул Алла берет хайпка жазууну. Ошо достор, моуну Адаханга жеткирип койгулачы. Адахан.